Машина Кейжи каналы Ош шаарында Жапалак унаа базарынан өз видеолорун сиздерге тартууну улантууда. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Бул видеодо сиздерге ушул навесасындагы жаңы модельдеги унааларды тартуулап көрсөтмөкчүмүн. 7 апрель 2024 жыл. Kia Ray'dan баштайм. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Корея K-Car бул $9,500. Ушундай Kia Ray. Кыйла бийик. Уна комплектациясын көрсөтө кетели. Добуш менен башкаруу мультибаскычтары бар, ылдамдыкты чектөө баскычтары, монитор, навигация, Bluetooth менен кошо, коробка автомат. Азырынча ушундай опциялар мага көрүнүп атат. Дөңгөлөктөрү дагы ушундай коюлган дистерде жайкы. Анан Kia Carnival ушундай баасы жазылып турат. Алдынан сонарлары бар. Туманниктер 2017 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель, баасы $21,000. Хром дискаларда. Салону ушундай экен, отур эле, ушундай эле көрсөтүп коем. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Так. Люгу дагы бар. Анан бул жакта антизанос, электро күзгүлөр, круиз контроль, старт стоп, 3 аймактуу климат, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы бар. 4-чү катар бар, бар экен. Акыркы 4-чү катары мындай чаккан эле болот, бирок 3 жаш бала отуруп алып кетсе болот. Калгандары көрүп атасыздар, капитанский креслодо. Аркасынан сонарлар дагы бар. Болду. Кайсыл не деди? Аванты? Болду. Hyundai Avante 6 2017 1.6 $12,000. Бензин экен. Бунда комплектациясы жакшы эле, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Антизанос, ачкысыз кирүү, монитор, ошол эле навигациясы менен, добуш менен башкаруу, алдыңкы отуруштардын жылуутуусу бар. Drive mode. Ушундай көрүнүштө. Анан так. Лампа көрөлү. Kia K5. Алдан сонарлары бар, LED оптикаларда, 360 градус камера. $2020 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин болуш керек бул, $23,000. Ачкысыз кирүү бар. Сонарптуу панель, ошол отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы. Анан бунда дагы Sonata DN8 менен өзгөчөлүгү бар. Бул бая пульттан дагы алдыга, аркага, ичине отурбай туруп эле жылдырсаңыздар дагы болот. Машинанын ачкычында болот да. Ушундай заманбап жакшы функциясы бар. Ясин автотрейдинг компаниясы аркылуу Кореядан жаңы модельдеги унааларды заказ кылып алдырыңыздар. Толук маалыматты экранда чыгып турган номерлер менен байланышып, сурап билип алсаңыздар болот. Эң негизгиси, базар баасынан сиздерге арзан түшөт. Анан BMW-да силерден, канча болуп атат? $39,000. 5. серия.
Twin Turbo X-Drive комплектация 2017. Салонда эми сөз жок. Автохолд, электроручник, 3 аймактуу климат, кожалары өзүнчө эле бир башкача катуу, мындай сапаттуу көрүнөт. Мындай электро жылдырыштарда, массажда бар болуш керек. Ушундай. Dabir K5. Üçüncü monu bul айтмакчы. Бул да бензин бе? Бензин экен, 2020 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, $21.000. Мына опцияларына жараша дагы кымбат арзан боло берет өзү. Салон. Ушундай авто стоп бар, адаптивдүү круиз контроль бар. Бул эми аналогой, санрев эмес панели. Так. Ушундай көрүнүштө, айдоочунун жардамчысы дагы бар. Камри канча болуп атат экен? $32.000. 70-нчи кузовта. Гибрид. Кореядан. 2018. 2.5. Люк бар. Ушундай камрюха. Так. Бул да силерденби? Бул канча болуп атат? Бунда Santa Fe $30.000. 2020 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, бензин экен, турбина бар. Салоны. Акыркы убактар ушу BMW-ны көп алып келип башташты. 5-серияда. Да, бирөө 360 градус камера бар, адаптивдүү LED оптикалары. Адаптивный деген бул аябай жакшы өзү функция. Эгер кандай десеңиздер, YouTube'га кирип көрүп алсаңыздар болот. 360 градус камеранын 2017. Так, эми баасын сурап коелу. Ассаламу алейкум. Баасын канча деп атасыңар? $33.000. Так. Шурале. Мына Santa Fe'нин эле азыркы рестайлинговый варианты. Ушундай өзгөргөн. 2020 2.2. Так, 4 ВДВ болуш керек, бул дагы адашпасам. Салон ушундай. Ассаламу алейкум. Бу Santa Fe силерден беле? Канча болуп атат? $36.000. Мерсе? 26.000. Ага, болду. Santa Fe 36.000. Mercedes-Benz да көрсөтүп коеюн, 213 кузов. E-класс. 2017, бул да Кореядан. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. Люк бар. Kia K7. Алдынан санарлары бар. Линза туманниктерде.
2018 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. Бул газ болуш керек. Монитору бар, чуркаганы 139.000 километр. Комплектацияда жакшы. Автохолд, электроручник, электропардалар, алдыңкы отургучтардын 3 позиция жылытуу жана вентиляциясы бар. Ролун жылытуусу, ошо драйв мод. Ушундай. Что? Так, битөреле. Ana dünya isterleri ucunda 10.000 dolar, 10.000 dolar değil mi? Қараңыздар. Lexus 570. Башкача көрүнөт, а? Qancha? 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 5.7, бензин. Тилекке каршы баасы жазылып аптыр. Так, монтөреле. Бунда Sonata New Rise, заводской газ. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 14.200 доллар. Ачкысыз кирүү баскычы бар. Айдоочуда айдоочунун өзүндө жок. Алдыңкы жүргүнчүдө да бар экен. 3 позицияда жылытуу бар. Круиз контроль. Так, руль жылытуусу. Так, анан мульти баскычтары. Чуркаганы 171.836 километрди көрсөтүп атат. Ушундай. New Rise. Так, Malibu да отчат, азыр ошону көрсөтөйүн. Chevrolet Malibu 2 рестайлинговый. Алдынан да сонарлар бар. 2019 1.5 турбина бар. Дизель экен. Ачкысыз кирүү. Монитору, ылдамдыкты чектөө баскычтары, автофар, электро жылдыргычтарда отургучтары, алдыңкы отургучтардын жылытуусу, вентиляциясы бар, старт, стоп, электроручник, антизанос. Шундай көрүнүштө. Малибунун баасы канча болду? 13,5 миң доллар. Монтөреле. Кайсыл? Spark па? Шан калды. Коёбуз. Spark 2 2017. Коробка автомат. Ачкысыз кирүү бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. ЛТЗ. Так, мына комплектация жакшы. ЛТО, ЛТЗ. ЛТЗ. Басы канча болду? 8 миң? 8 миң доллар. Mercedes-Benz көрсөтөлчү, 212 кузовта, E-класс. Канча деп атасыңар, Мерсте? 13 миң доллар, 2009, 3.5. Ушундай. 13. Так, басы жазылган эмес экен муналардын. В принципе, эми ушун менен видеобузду жыйынтыктай берет окшойбуз. Бул жерде ушуну көрсөтүп койгон IS экен, Lexus IS. Дизайн аябай жакшынакай. 2018 2.5 гибрид, 27 миң доллар.
классикалық саат, люк. Көрінішті. Лайк басып, комментарий жазып қойыңызды ұмытпаңыздар.